Чек ара так чечилмейинче абал кооптуу бойдон калат. Эл өкүлдөрү жабык эшик артында кыргыз-тажик чек ара маселеси боюнча Камчыбек Ташиевдин маалыматын угушту. Жогорку сот менен Конституциялык соттун жетекчилеринин бир учурда кызматтан кетип жатканы суроо жаратты. Сотторго басым кысым болуп жатабы? Элди убарага салган жаңы эрежелер. Шарт өзгөргөн баланы мектепке электрондук каттоо жемкорлукка жол ачабы? Ак жарлыктардын арыз муңу. Конуш тургундары жерлерин мыйзамдаштыра албай убара. Саламатсыздарбы, эфирде күн жүрүш маалымат программасынын кезектеги чыгарылышы. Аны менен мен Акылай Акыналиева тааныштырам. Баткендеги окуя чек ара маселеси Жогорку кеңештин жалпы жыйынында кайрадан жабык эшик артында каралды. Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин төрагасы Камчыбек Ташиев эл өкүлдөрүнө маалымат берген соң журналисттердин суроолоруна да жооп берди. Айтымында кыргыз-тажик чек арасын караган өкмөттөр аралык комиссия келерки аптадан тарта кайрадан ишин улантат. Ал эми коомчулукта ачуу жараткан 39-протоколдо 3 пункт бар экендигин жана ал протокол жашыруун эмес, ачык экендигин билдирди. Ошондой эле Ташиев чек ара так чечилмейин абал кооптуу боюнча каларын эвакуацияланган адамдар кайрадан өз үйлөрүнө барып жашап жаткандыгын айтты. Ошол Камчыбек Кыдыршаевди чакырып, жабык эшик артында ошол маселе боюнча кеңири маалымат уксак, ушуну киргизип койсоңуз күн тартибине. Рахмат. Дүйшөмбү күнү Жогорку кеңештин эл аралык комитетинде кыргыз-тажик чек арасындагы жаңжал тууралуу УКМК маалымат берген соң коомчулукта бүдөмүк ойлор жаралбаш үчүн парламенттин бүгүнкү жалпы жыйынына тийиштүү жетекчилерди чакырып маалымат алууну отурум башталары менен эле эл өкүлү Нурланбек Шакиев күн тартибине киргизүүнү сунуштады. Кесиптешинин сөзүн улаган депутат Жеңишбек Токторбаев да Ата журт фракциясынын атынан 6 депутат Баткенге барып, ал акыбалды жеринен көрүп келгендигин айтты. Чыр-чатакта жаракат алган жоопкерлерден кабар алып, жаңжал боюнча маалымат каражаттарын ар кандай туура эмес жаңылыктар чыгып жаткандыктан УКМК төрагасы чек ара кызматынын жетекчиси жана тийиштүү өкүлдөрдү чакырып маалымат угалы дейт. Баткен чыры боюнча границада болгон эмелер боюнча, жумуштар боюнча бир аз түшүнбөстүк маселе болуп атат. Блогерлер, кээ бир журналисттер, кээ бир саясатчылар туура эмес маалымат жеткирип атат. Ошон үчүн мен сизден суранат элем, күн тарифине киргизип койсоңуз, Камчыбек Ташиевди, анан погран службанын жетекчиси Шаршеевди чакырсак, маалымат берсе. Ал арада Баткенге жардам көрсөтүү үчүн депутаттардын биринчи айлыгын которуу демилгесин көтөргөндөр да болду. Өткөн окуялар бизге сабак болгондуктан армияны күчтөндүрүү, жетиштүү каражат бөлүү керектигин айтышты. Баткен эли чыр-чатактан жадап мекенин таштап кетпеш үчүн жумуш менен камсыздоо ишкерлерди тартуу зарылдыгын эл өкүлү Нуржигит Кадырбеков сунуштады. Жумуш ордун түзөм деген ишкерлерди салыктан бошотуп шарт түзүү керек. Айыл чарбасын өнүктүрүүгө акча бөлүнүп жаткандыктан аны Баткен жергесине суу чыгарууга жумшоо сунушун, жолдорду оңдоого аймактык колдоо фонд түзүү маселесин билдирди. Трасса жабылып кала турган болсо, запас жолдор абдан жаман акыбалда. Ошондуктан биз шуну сунуштайт элек. Анан комитеттин көчмө жыйынын Баткенде өткөзөлү. Эл менен сүйлөшөлү, ошол жерде барып акыбалды караган бул өтө маанилүү нерсе. Фонд түзөлү, биздин фракция өзүнүн айлыгын которуп бергенге даяр. Баткенди колдош боюнча. Ал жактын абалын жеринен көрүп келген эл өкүлдөрү чыр-чатактан соң аймактагы элден кабар алып, негизи ал акыбалын билген депутаттар Баткен облусундагы чек аралаш аймактарындагы социалдык маселелерди аларды чечүү тууралуу пикирлерин айтышып, протоколдук тапшырмалар берилди. Күндүн экинчи жарымына жыйынга чакырылган УКМК төрагасы Камчыбек Ташиев, чек ара кызматынын төрагасы Уларбек Шаршеев жана башка тийиштүү жетекчилер келишип, жыйын жабык эшик артында улантылды. Жабык эшигинде өтсө туура болмок. Анткени өзүңүздөр жакшы билесиздер, ар кандай маселелер көтөрүлөт. Депутаттарга маалымат берип чыккан соң УКМК төрагасы маалымат каражаттарынын өкүлдөрүнүн суроолоруна да жооп берди. Негизинен 27 январда болгон кыргыз-тажик чек арасындагы чыр-чатак тууралуу маалымат айтылып, 39-протокол тууралуу суроолор берилиптир. Коомчулукта Варухка коридор берилет деген такталбаган сөздөр чыгып кеткендиктен эл өкүлдөрүнүн алдында протоколду окуп бериптир. Ташиевдин айтымында протокол жашыруун эмес, андыктан баары окууга, маалымат алууга болот. Анда эч кандай жол берүү маселеси жазылбаган. Депутаттардын маселеси ушу протоколдо Варухка жол берилет экен, Варухка коридор берилет экен деген суроолор чынбы, чын эмеспи дегенден протоколду буларга окуп да бердим. Протоколдун содержаниясын жеткизип да бердим. Ал жерде так айтылып турат. Эч кандай Варухка коридор берилбейт.
эч кандай бир ашыкча бир жолдор курулбайт. Биз ошол Варуктун, то есть Аксайдын чыгыш тарабынан, күн чыгыш тарабынан берилип аткан азыркы беребиз деген же болбосо ошону согласовать этебиз деген жолдун проектиси эмне үчүн? Себеби ошо аксайлыктардын өзүнүн коопсуздугун сактайлы жана Варукка кирип чыгып аткан адамдардын коопсуздугун сактайлы деген максатта. Ал эми эки мамлекеттин ортосундагы жолдун макамын аныктоо президенттерге гана тиешелүү маселе. Ким курат, акчаны ким берет, жолдун узундугу канча болот, аны эки мамлекеттин президенттери гана чечет. Бирок чыр-чатак чек аралаш аймакта улам-улам кайталанып жаткандыктан аны чечүү учурдун негизги маселеси. Буга чейин дал ошол тилкелерди тактоо үчүн өкмөттөр аралык комиссия түзүлсө, негедир жумуш токтоп калган. Бирок алардын иши келер аптадан кайра жанданып башталат экен. Учурда тактоо иштери өтө чийлешкен жерге келиптир. Лейлик район Майти жерлигинде барганда токтоп калган. Себеби ошого чейинки жерлердин баардыгы населенный пункт эмес болчу. Теперь анан бул жака населенный пункт башталып атат. Конунду, Интернационал, Максат, Борбордук 1, Борбордук 2, Арка, то есть Арка 1, Арка 2, Борбордук, Каттатуз деген эмелер бар, населенный пункттар бар. Ошолордун арасына келдик. Эң чырмалышкан, эң оор жерге келдик да. Ошону иштөө боюнча азыр чечим кабыл алынды. Эми маселе чек араны тактоо иштерин алып барган өкмөттөр аралык комиссияда калды. Баары комиссиянын бир пикирге келүүсүнөн макулдашууларынан көз каранды. Канткен күнү да эртедир кеч чек ара маселеси чечилет. Ал эми коомчулуктагы бүдөмүгө жараткан 39 протоколдо 3 пункт камтылган. Ал жакта 3 пункт бар. Биринчи пункт ошол убагындагы кырдаалды жөнгө салуу, 1 майда 2021 жылда кырдаалды жөнгө салуу бул биринчи болгон. Экинчиси жанакы ошол эл жок, эл жашабаган жерлердеги точка пропуска пунктов описать рабочей комиссии. Это тоже уже выполнено до Майти. Теперь третий вот насчет дороги и другое. Камчыбек Ташиев сөзүнүн соңунда бүгүнкү күндө чек арадагы абал туруктуу, бирок кооптуу болушу да мүмкүн дейт. Анткени чек ара такталып бир жактуу маселе чечилмейин ызычуу болбостугуна кепилдик жок. Жабык эшик артында маалымат гана угушуп, ишти мындан ары улантуу керектигин айтышкан эл өкүлдөрү да мамлекеттер ортосундагы маселе болгондуктан чек араны чечүү оор экендигин айтышты. Эми чек ара маселеси оор маселе да бүгүнкү күндө. Эң орчундуу оор маселе ушул Тажикстан менен Кыргызстан ортосунда болуп атпайбы? Өзүңүздөр көрүп атасыздар. Но эртели кечпи бул чек ара маселесин биз тез аракет кылып чечкенге аракет кылышыбыз керек да. Ошон үчүн бүгүнкү күндө биздин чек ара кызматкерлери дагы межправительственный комиссиядагы иштеп атат, өз жумушун алып барып атат. Ал эми депутаттар да мындан ары Баткен облусундагы социалдык маселелердин ыкчам чечилишине, аймактагы элдин абалынын жакшырышына колдон келген көмөктөрүн көрсөтүшөрүн билдиришти. Шекер Сатыбалды, Улукбек Сулайманов, New TV. Бүгүн башкалада Украинанын жана Азербайжандын Кыргызстандагы элчисинин кеңешчилери жарандык коомдун өкүлдөрүнүн катышуусунда Кыргыз-Тажик чек арасындагы соңку окуя боюнча маалымат жыйын болуп өттү. Анда чек ара коомдук бирикмесинин өкүлдөрү Кыргызстан менен Тажикстандын мамлекеттик чек арасындагы чырды жөнгө салууда эл аралык коомчулуктун ролу, объективдүүлүктүн зарылдыгы чоң мааниге ээ экендигин билдиришти. Аталган коомдук бирикменин өкүлдөрү Кыргыз эли менен Тажик калкынын мамилеси жакшы нукта экенин, бирок Тажик бийлиги эки элдин достугун бузуп жатканын айтышты. Когда в Таджикистане была эта гражданская война, наши приютили сотни тысяч. Тажикстандагы жарандык согуш учурунда Кыргызстан коңшу элге баш паанек берген. Азыркыга чейин тажикстандык ишкерлер биздин өлкөнүн аймагында ишмердүүлүгүн ээн эркин жүргүзүп жатат. Бирок биздин ишкерлер анте алышпайт. Бул Кыргыз эли меймандос экенин көрсөтүп турат. Тажикстандын бийлиги демаркация жүргүзүүнү каалабай жатат. Бирок бир катар жалпыга маалымдоо каражаттары маалыматты туура эмес жайылтып, жаңжалды кыргыздар баштаган деп айтышты. Чындыгында андай эмес. Ал арада Кыргызстандын Тажикстандагы элчиси Жаныш Рустембеков кызматынан бошотулду. Тийиштүү жарлыкка президент Садыр Жапаров бүгүн кол койду. Жаныш Рустембеков Кыргызстандын Тажикстандагы элчилигине 2018 жылдын октябрь айында барган. Соңку кездери Кыргыз-Тажик чек арасындагы жаңжалдардан улам Рустембековдун дарегине сын дооматтар көп айтыла баштаган.
Жогорку кеңештин бүгүнкү кезектеги жыйынында Жогорку соттун төрайымын жана Конституциялык соттун төрагасын кызмат ордунан бошотуу маселеси каралып, колдоо тапты. Өлкө башчы Карыбек Дүйшеевди Конституциялык соттун төрагасы жана Нургүл Бакированы Жогорку соттун төрайымы кызмат ордунан бошотуу тууралуу сунуштама бергендигин президенттин Жогорку кеңештеги өкүлү Алмазбек Абытов билдирди. Буга чейин экөө тең өз каалоосу менен кызмат ордун тапшыруу тууралуу арыз жазышкандыгы белгилүү. Жыйындын жүрүшүндө эл өкүлү Исхак Масалиев Жогорку сот менен Конституциялык соттун жетекчилери өз ыктыяры менен бир учурда кызматтан кетип жатканы суроо жаратарын айтты. Анткени экөө тең кызматка киришип жатып, шайланган мөөнөттө иштеп берем деп ант беришкен. Мөөнөтү бүт элек. Буларга басым кысым болбой жатабы деген күмөн оюн билдирди. Бул арада тийиштүү комитеттин төрагасы Медералиев аталган маселе кечээ комитетте каралгандыгын, эки соттун жетекчилеринин отставкасы канааттандырылгандыгы тууралуу корутундусун окуп берди. Ушул жерде кызматка киришип жатып, булар ант берген болчу да. Шайланган мөөнөткө татыктуу иштеп берем деп. Ошондуктан бир гана суроо. Биз аны жокко чыгара албайбыз. Канааттандырбай мүмкүнчүлүгү жок. Суроо жөнөкөй. Аларга кысым кылган жокпу эч ким? Алмаз Акымжанович. Же кеңеш берген жокпу бошотуп бер деп. Судьялар кеңешине кайрылган катындагы баягы кагаз жүзүндө кол коюп берген дагы анан өзүбүз жок эле маселени өз каалам болгондуктан баягы конституцияда каралган, конституциялык мыйзамдарда каралган тартипте ошону өз ыктыяры менен кетип атышат. Эч кандай кысым болгон жок. Кыргызстанда сотторду реформалоо узакка созулган иш болду, бирок аны кантип ишке ашырууга болот? Мындай суроону эл өкүлү Нурланбек Шакиев Жогорку соттун төрагалыгына сунушталган Замирбек Базарбековдун талапкерлигин кароо учурунда билдирди. Бирок Базарбеков мамлекеттик деңгээлде чечүү кыйын болуп жаткандыктан өзгөчө жүйөлүү, маанилүү, жоопкерчиликтүү жумуш экендигин айтып, адегенде мыйзамдуулуктун диктатурасын орнотуу керектигин белгиледи. Ошондой эле соттордун эмгек акыларын жогорулатуу менен материалды техникалык шарттарды түзүү, алардын жоопкерчилигин күчөтүү ою бар экендигине токтолду. Ага кошо судьялык кызматка тандоо тартибин өзгөртүү менен сотторду ротациялоо пландары бар экендигин айтып берди. Отставкага кеткен Жогорку соттун жана Конституциялык соттун кызматына талапкерлер эл өкүлдөрүнүн сынынан өтүп, суроолорун жооп беришти. Ошондой эле Шакиев талапкерлердин соттордун көз карандысыздыгын орнотуу боюнча кандай аракет көрөрүнө да кызыкты. Биринчи кезекте сот адилеттүүлүгү жана соттун көз карандысыздыгы керек. Ак үй, көк үйдөн звоноктор, бай кедейден кайрылуулар болбош керек. Мыйзамдын гана чегинде соттордун чечими болуш керек. Буга чейин бир топ соттор саясий заказдарды аткарып келди, паракорчулукка айыпталып, кармалып келди. Ушул терс көрүнүштү кантип токтотосуз сиз? Соттордун көз карандысыздыгы сөзсүз болуш керек. Соттордун көз карандысыздыгынан биздин мамлекетибиздин экономикалык жактан өнүгүү өсүшү дагы, элдердин сотторго болгон ишеними дагы ошол соттордун көз карандысыздыгына байланыштуу. Соттордун көз карандысыздыгы болуш үчүн бардык бийлик бутактарынын ыйгарым укуктары өз-өзүнчө болуш керек дагы, кийлигишүү болбош керек. Бул жерде соттордун көз карандысыздыгында да сиздердин дагы жардамыңыздар керек болот. Биз өзүбүз да аракет кылышыбыз керек. Рахмат. Бишкек шаардык соту саясатчы Жеңиш Молдохматовду үй камагына чыгарды. Бул тууралуу шаардык соттун маалымат катчысы Айсулуу Жаасынова билдирди. Молдохматов сот залынан чыккандан кийин журналисттерге кыскача маалымат берип, колдогондордун баарына ыраазычылык билдирген. Эскерте кетсек, Молдохматов 2020-жылдын май айында камакка алынган. Тергөөнүн версиясы боюнча ал 2020-жылдагы октябрь окуялары учурунда массалык башаламандык уюштурган деп шектелген болчу. УКМКнын жана байланыш агенттигинин кызматкерлери коррупция беренеси менен камакка алынганын башкы прокуратуранын басма сөз кызматы кабарлады. Аскер прокуратурасы радио жыштык спектрин пайдалануу үчүн лицензия берүүгө байланышкан кылмыш боюнча тергөө баштаган. Анын жүрүшүндө мамлекеттик байланыш агенттигинин жана УКМКнын кызматкерлери Skynet Telecom компаниясынан $4000 пара алып, баштапкы баасы 6 миллион сом болгон лицензиянын мөөнөтүн мыйзамсыз узартып беришкенин аныкталган. Тергөөнүн жыйынтыгы менен Skynettин 2, мамлекеттик байланыш агенттигинин 2, УКМКнын 1 кызматкери коррупция беренеси боюнча жоопко тартылып, иш соттун кароосуна жөнөтүлгөн. Андан тышкары Skynetке мыйзамсыз берилген лицензия мамлекетке кайтарылып, айыбына 3 миллион сом өндүрүлгөн.
Бишкекте экстремисттик материалдарды таратууга шектелген жаран кармалды. Бул тууралуу Ички иштер министрлигинин басма сөз кызматы билдирди. 1 май райондогу Ички иштер бөлүмүнүн кызматкерлери экстремисттик материалдарды даярдоого, таратууга шектелип, издөөдө жүргөн 1985 жылы туулган жаранды кармаган. Анын буга чейин Хизбут Тахрир уюмунун экстремисттик маанайдагы идеяларын социалдык түйүндөр аркылуу таратып жүргөнү аныкталган. Шектүүнүн үйүн тинтүү учурунда уюлдук телефон, Хизбут Тахрир түшүнүктөрү китеби, аталган уюмдун кайрылуусу, ошондой эле 18 баракча табылган. Кармалган адам Бишкек шаардык ички иштер башкы башкармалыгынын убактылуу кармоочу жайына камалды. Учурда тергөө жүрүп жатат. Кыргызстанда баланы мектепке электрондук каттоонун шарты кыйла өзгөрдү. Жаңы тартипте документтердин сүрөтүн мурдагыдай тиркебейсиз. Мектепке электрондук каттоо жылдагыдай февралда эмес, 11 апрелде башталат. Бирок былтыркыдай микроучастокко карабай каалаган мектепке балаңызды киргизе албайсыз. Маселен, ата-эненин биринин катталган жери башка аймакта болсо, баласын мектепке экинчи этапта июнь айында гана каттоого укуктуу. Бирок көпчүлүк ата-энелер министрликтин бул эрежелери элди уарага саларын айтышып, мектепке электрондук каттоо чоң коррупциялык схемага жол ачып жатканын айтышууда. Кененирээк Тазагүл Эмилбекованын материалында. Чынары Сатарова жалгыз бой эне Ош облусунан Бишкек шаарына көчүп келгенине 5 жылга чукулдап калды. Бирок каттоосу Ошто болгондуктан 2 жыл жалгыз уулун электрондук каттоо менен мектепке киргизе албай убара тартып, быйыл гана 9 жашка чыкканда Аламүдүн районуна караштуу Пригородный айылындагы мектепке аран киргизген. 15 мектепте кыз аскерде жашачум квартирада. Ал жакта деген каалаган жагыңа бар деп акча сурашты чынында 8 000 сом. Ан шартым жок, өзүм ата-энем жок, эч кимим жок. Карашкыдай. Бул жактан ошо көп мектептерге бардым, жат окуганга бардым, ал жактан алышкан жок, вокзал жактан. Азыр мына электр боюнча бул жакка киргиздим быйыл араң. Пригородный мектепте быйыл 1-класста окуп атат. Ошо көптөгөн мектептерде акча сурашты. Мектепке электрондук каттоо быйыл 2 этап менен жүргүзүлөт. Юридикалык жашаган жери боюнча каттоо 11 апрелде башталып, июндун соңку жумасында бүтөт. Бул 1 этап. Юридикалык жашаган жери деген бул мектеп жайгашкан шаарда катталгандарга тиешелүү. Эгер сиз документ боюнча Нарын же Ошто катталсаңыз, анда балаңызды Бишкектеги мектепке 1 этап менен каттай албайсыз. Алгач мектепке каттоосу ошол шаарда болгондор гана киргизилет. Бул жерде микроучасток эске алынат. Бишкекте катталсаңыз дагы сиз каалаган мектеп менен катталган районуңуз дал келиши керек. Андай болбосо 2 этапка каласыз. Министрлик быйыл балдарды 1 класска кабыл алууда алардын билим деңгээлин аныктоого багытталган сынак алууга тыюу салынганын да билдирди. Негизги өзгөчөлүктөр быйылкы жылкы автоматташтырылган системанын. Мектеп курагындагы 6-7 жаштагы балдарды электрондук каттоо аркылуу кабыл алуу республиканын бардык билим берүү уюмдарында ишке ашырылат. Балдар иштери боюнча комиссиянын чечими боюнча 1 класска балдарды кабыл алуу электрондук каттоо системадан тышкары мектепке түз кабыл алуу жолу менен ишке ашырылат. Дагы бир өзгөчөлүгү республикадан тышкары жерде жүргөн ата-энелер, мыйзамдуу өкүлдөр бул система аркылуу баланы мектепке каттай алышат. Бул өзгөчө биздин жанагы миграцияда жүргөн ата-энелерибизге абдан актуалдуу. Билим берүү жана илим министрлиги 2 этап боюнча катталгандар электрондук системага июндан тарта кире аларын айтууда. Факт боюнча катталгандар документте бир жерде катталып, өзү башка аймак же шаарда жашагандар. Аларга июндан августтун аягына чейин убакыт берилет. 2 этапка чейин каалаган жактырга мектепке бош орун калбаса, анда баласын башка жакыныраак бош орун калган мектептерге гана бере алат. Бирок көпчүлүк ата-энелер министрликтин мындай жаңы эрежелери түздөн-түз коррупцияга жол ачаарын айтышууда. Электрондук каттоосу жок эле жакшы мектептер эч ак эле толуп калган. Электрондук кезек учурунда минутага жетпей толуп калды дешчү эле. Ал жагын эч ак эле ойлонуштуруп коюшкан. Эми азыр чындап коррупцияга жол ачылды. Даана коррупция башталат экен да, эми мектеп директорлору жыргайт, орун жок деп акча алышып, байкуш балдар футбол тобундай болуп ар жакка тебилет турбайбы? Балдарыбызды мектепке киргизе албай, маңкурт кылып алабызго. Онлайн деп коюп документ өткөрө келгенде акча сурап эле атышпайбы?
Билим берүү жаатындагы серепчи Замира Мамбетова министрликтин санариптештирүү долбоорун ишке ашыруу аракетин колдоого алат. Бирок балдарды мектепке электрондук каттоодо көптөгөн мүчүлүштүктөр бар. Ата-эне электрондук кезекке турганы менен кезеги жетпей, 2-3 жылдап күтүп калган учурлар да арбын. Айласы кеткенде алар жетекчилик менен жең ичинен сүйлөшүүгө барат. Мамбетованын пикиринде учурда шаардагы мектеп директорлору өздөрүнө белгилүү бир сумманы чегерип алышкан. Электрондук очередь деген шылтоо менен коррупциянын жолуна кенен жол ачылып атат. Себеби ар бир мектепке барыш үчүн электрондук очередти шылтоо кылышат дагы өздөрүнүн ставкасын коюп алышкан. Өздөрүнүн ставкасынын негизинде анан барып мектепке киргизе аласың. Болмойнчо киргизе албайсың эч кандай. Бишкек шаарындагы гимназия, лицей деген мектептердин бардыгында могу 29 мектепте эле алалы. 29 мектепте эгерде сен электрондук очередде жок, ошо территорияда жайгашпаган болсоң, кириш үчүн сен ал жерге 10 миңден 40 миңге чейин сом берип, ана мектепке киргизесиң. Менимче бекер билим алуу жок болуп калган. Азыр билим берүү тармагындагы бардык жетекчилер мыйзамга такамыш болушат дагы, бирок жең ичинен жемкорлукка батып жатышат. Айта кетсек, аскер кызматкерлеринин балдары Кыргызстанга көчүп келген кайрылман статусу бар этникалык кыргыздардын балдары мектепке жеңилдик менен кире алат. Быйыл бул тизмеге мугалимдер да кирген. Алар эгер 1-класста окуй турчу баласын өзү иштеген мектепке киргизүүнү кааласа, анда баланы жашаган жерине карабастан жеңилдик менен 1-этапта каттай алат. Бул жалпы билим берүү уюмунда 1 жылдан кем эмес иштеген мектеп мугалимдеринин жана кызматчыларынын балдарына тиешелүү. Тазагүл Эмилбекова, Аскар Маратов, Нью ТВ. Бишкектин четиндеги мыйзамсыз деп эсептелген Акчар конушунун жери трансформацияланбай калуу коркунучунда. Каражаттын жоктугуна мыйзамдаштырууга чейинки процедуралар бүтпөй турат. Муну конуштун тургундары колго алып, өз алдынча акча топтой баштаган. Бирок жашоочулардын бир бөлүгү мындай аракет туура эмес экенин айтып, жок дегенде жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын катышуусу менен чечилиши керек деп каршы болууда. Акчарлыктардын маселесин кабарчыбыз Каныкей Бозгунова угуп келди. Борбор калаадан 10 чакырымдай алыстыктагы Акжар конушу турган жерде 2005 жылы эл мыйзамсыз басып алган. Ага чейин ал Аламүдүн районунун Ленин айыл аймагына караштуу айдоо жери болгон. 2009-2010 жылдары ал жер кадимкидей калктуу конушка айлангандан кийин жергиликтүүлөр аны мыйзамдаштырып берүү талабы менен бир нече жолу митингге чыгышкан. Бирок 15 жылдан ашык убакыттан бери акжарлыктардын маселесине майнап чыкпай келет. Анан 2011 жылдары мыйзамдаштыруу боюнча абдан катуу маселе көтөрүлгөн. Мамлекеттик деңгээлде Акжар конушуну мыйзамдаштырып Бишкек шаарынын карамагына өткөрүп берүү боюнча. Анан биздин конушубуз бир да айыл өкмөттүн балансасында турбагандыктан ошол мезгилде чоңдорубуз деле давай элден өзүңөр салымыңар болсун деп чогулуш өткөрүп, биз мыйзамсыз жерге акча каражатыны, тем более грубо айтыш керек, самовольный захват болгон жерге акча каражатыны сарптоого эч кандай мыйзам жол бербейт деп булар кескин түрдө эле ошол мезгилде айткан. Кайрылбаган жери калбаган эл айласы кеткенде активдүү тургундардан атайын демилгелүү топ түзүп, маселени өздөрү колго алып, мыйзамдаштырууга чейинки иштерди бүтүрүүгө жашоочулар 500 сомдон чогулткан. Аны менен деле көйгөй чечилген эмес. Өткөн жылдын соңунда президент Садыр Жапаров Бишкектин айланасындагы мыйзамсыз конуштардын жерлерин трансформациялоо боюнча тапшырма бергенден кийин акжарлыктар кайра жандана баштаган. Азыр конуштун топосъемкасын жана курулуш схемасын чийүүгө дагы 2000 сомдон топтоого макулдашып, каражат үчүн жоопкерчилик ала турган комиссия түзүлгөн. 7 адам комиссия болсун көчө башчылардын арасынан. Анан бизге ушул жаңы кыймыл деп Акжарда бир WhatsApp группа бар. Ошолордон деле 4 адам бул жерде жазылып турат. Алардан келсе 4 адамды атайын өздөрүнүн токтому болсо комиссиянын мүчөлүгүнө кабыл алынат. Аксакалдардан 2-өөнү кабыл алабыз, жаштардан 2-өөнү кабыл алабыз. Жалпы четный числода болсун деп сүйлөштүк. Анан вдруг келбечү болсо 7 адам жоопкерчиликти алып, ишти алып барылат. Бирок демилгелүү топ жана көчө башчылары кабыл алган бул чечимге тургундардын бир бөлүгү каршы. Анткени буга чейин дагы жерди мыйзамдаштырабыз, социалдык объектилерди курабыз деген шылтоолор менен акча чогултулуп, анын дайыны чыкпай калыптыр. Ошондуктан маселенин чечилерине ишеним артпай турушат. Анын үстүнө Аламүдүн районунун жетекчилиги Акжар трансформация боло турган конуштардын тизмесине кирбей калды деген маалымат бергенин айтышат. Мисалы, мен ушул жерде мындай жашоочу болуп, мен өзүм ойлоном да, биз ошондо жер Ленинскийдики болсо, эл деген каяктын гражданы деген неме бар да.
мисалы ошону ошол себептен биз акимге кайрылып ушул эмелерди бердик, вопросторду убагында кирбей калган экенбиз да ушул нерсе. Ошо убагы менен кирип калганда биздин дагы атыбыз чыгып, ак жары конушуна мына ушундай болуп атат деп улам информация чыкмак экенбиз. А биздин атыбыз эч жака чыккан жок да мисалы. Жерди мыйзамдаштыруу маселесинде бир ынтымакка келүү үчүн тургундар 1-февралда чогулуп, бирок жыйын чыр менен аяктаган. Анткени трансформация ишин мамлекет бекер жасашы керек деген айрым тургундар каражат чогултууга караманча каршы болушкан. Ал эми кээ бир жашоочулар муну провокация деп баалайт. Ошол акча чогултуу учурунда ошо элдердин арасында бир түшүнбөстүктөр болуп, элдер ызчуу болуп, президент бекер деп айткан, биз бекер алмакпыз, бекер болуш керек деген сөздөрдү чыгарып бир уюшкан топтор бар. Бул өзүлөрүн мамлекеттик жогорку элди көзөмөлдөгөн ат менен ушул элдерди коркутуп үркүтүп, биз деген ушул элди көзөмөлдөнбүз, биз буларды да көзөмөлдөйбүз, биз элди да көзөмөлдөйбүз, силер буларга бербегиле, акча чогултпайбыз, башка жол менен биз мыйзамдаштырабыз деп ошентишкен. Анан биз элди ынтымакка чакырып, мен өзүм ушул Ак Жар конушунда маалымат группалар бар. Ошол группага жалпы элди чакыргам. Ак Жар конушунда учурда 2200 үй бүлө жашайт. Жер мыйзамсыз болгондуктан бир дагы социалдык мекеме жок. Жашоочулар балдарын мектепке берүү, медициналык жардам алууда, шайлоого катышууда кыйналышат. Кандыкей Бозгунова, Тынчтык Гөлбаев, Нью ТВ. Мамлекет башчы Садыр Жапаров 3-6 февралда иш сапар менен Кытайда болот. Бул тууралуу президенттин администрациясынын тышкы саясат бөлүмүнүн башчысы Жээнбек Кулубаев билдирди. Иш сапарынын алкагында Жапаров Пекин шаарында өтө турган кышкы Олимпиада оюндарынын ачылыш аземине катышып, Кытайдын төрагасы Си Цзиньпин менен жолугушат. Президенттер саясий, соода-экономикалык жана гуманитардык кызматташуунун актуалдуу маселелерин талкуулашат. Мында тышкары талкуулана турган негизги маселелердин бири Кытай, Кыргызстан, Өзбекстан эл аралык темир жол линиясын куруу тууралуу болору айтылды. Соода-экономикалык кызматташуунун алкагында Кыргыз тарап Эркечтам жана Торугарт өткөрмө бекеттеринин өткөрүү мүмкүнчүлүгүн кеңейтүү, өлкөлөр ортосундагы аба каттамдарын жандандыруу маселелерин көтөрөт. Мында тышкары Кыргыз делегациясы энергетика, тоо-кен, айыл чарба жана билим берүү тармактарында бир катар долбоорлорду улантууну ниеттенип, инвестициялык кызматташуу маселелерин талкуулоого даяр. Сиздер ушул сааттарга алынган жаңылыктар түрмөгү менен тааныштыңыздар. Кайрадан эфир аркылуу амандашканча саламатта туруңуздар.